Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева Жогорку кеңештин лифтинде белгисиз эркектен ыдык көргөнүн Твиттердеги баракчасына билдирди. Жогорку кеңештин имаратынын лифтинде бейтааныш эркек киши аны кучактаганга аракет кылганын айтты. Булак факт KG. Тойдо мыйзамсыз иштеген тамадалар бийчилер аныкталды. Салык кызматы тойлордо кызмат көрсөткөн 100дөн ашуун ишкердин салык мыйзамын бузганын аныктады. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 109 жаран уруксат берүүчү документтери, анын ичинде мамлекеттик каттоо жөнүндөгү бөлүгү, ыктыярдуу патенти жана башка документтери жок болуп чыкты. Анын ичинде 44 тамаданын, 36 сүрөт тартуучунун, 6 музыканттан, 13 видеого тартуучунун жана 10 би группасынын уруксат берүүчү документтери жок кызмат көрсөткөндүгү аныкталды. Бишкек, Ош, Жалалабад шаарларында жана Аламүдүн районунда өткөрүлгөн 2 айлык текшерүүдө залды жасалгалоо, фото, видео тартуу кызматтарын жана көңүл ачуучу тамада ырчылар, музыканттар, би жана актерлук топтор жана башка шоу кызматтарды көрсөткөн 320 субъекти текшерилди. Ошол эле учурда бул мезгилде 769,2 миң сомго 221 патент берилген.